Саламатсыздарбы, Эркин Тогесин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин редакцияда конокто бүгүн кызыктуу илимдин ээси Алымбек Момбеков агайыбыз болмокчу. Алымбек агай мындан бир топ жылдар мурда экөөбүз жолукканда сиз ушул илимге бизге белгилүү жанагы учуучу тарелкалардан бирөөсү алып кетип, ошондон кийин ушул илимге кызыгып, алып кетип, ошондон кийин ушул илимге баш багып калдым деп айттыңыз эле. Биздин көрүүчүлөргө ушул илим эмнеси менен маанилүү, анан кантип ушундай таблицаларды чийип калганыңызды, мына симметриялуу таблицалар булар, сандардан келип чыккан. Мындайынан санаса да, мындайынан санаса, ушул теңдеме чыгат, ушул боюнча мына кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мени чындыгында НЛО алып кеткен 1988 жыл 17 октябрда Талас областында Кеңарал деген айылга жетпей, мотоцикл менен келатканда мотоциклим өчүп калып, анан эле үстүнөн күбүлдөгөн чоң тарелка турат, мындай НЛО. Анан эми кээ бир ишенбейт, бирок мага действительно ошо тарелка үстүмөн тургандан мотоцикл өчүп калгандан кийин жанынан баштап качайын десем болбой, ичине соруп кирип кетти. А мен соруп кирип кеткенден кийин бир чоң мындай нурга эметтим да, нурга чөгүп кеттим да, нурга чөгүп кеттим. Анан эле кайра жерге шалактап түшкөнүмдү билбелем. А мен оказывается ошо НЛОнун ичинде 3,5 саат болуптум. А мага бир 5-10 мүнөттөй эле болгондой сезилди да. Анан кайра түшкөндөн кийин кийимдерим баары суу болуп калыптыр, бирок кийимди мынтип сыласам, сымапка окшогон, коргошонго окшогон тамчылар тамап атты да жерден. Мен сууга түшпөй эле бир эмеге түшкөндөй болуп калдым. Негизи бул негизи жомок сыяктуу эле угулат. Бирок ошондон кийин башыма түндө уктасам деле, турсам деле ушу башыма сандар кетпейт да. Адамдын бүт объекттери, адамдын денеси бүт баары сан болуп көрүнөт. Тамдар сан болуп көрүнөт, дарактар сан болуп көрүнөт, тоолор сан болуп көрүнөт. Но таш жерлердин баары эле сан болуп эле көрүнүп туралды. Жана телевизордо өчүргөндө мында чыбырап калат го. Мындай эле сандар болуп көрүнүп калат да. Сиз НЛОго киргениңиз чындыгында болгон, кийин ошол сандар түшүңүздө көрүп баштадыңыз, э? Түшүндө көрө баштадым. Мен анча эле салган жокмун, жазган жокмун. Анан 2008 жылы мен уже подполковник болуп, милициядан отставкага кетип, анан мени тиги Калмарат Садиевич тиги эмеге барып, Россияга барсаң пенсияң көбөйөт деген ошо Россияга барып, анан Мособл банкта отурсам, түндө карабалда. Анан эле көзүмө могу сандардын баары кетпей эле, уже ойгон соң деле сандар жүрөт да. Сиз ушул учуучу объект сизди алып кетти деп айтып атасыз да, ушул канчанчы жыл болду дедиңиз? 88 жыл. Ошондо ушул окуя мында ачыкка чыгып айтылды беле коомчулукка? Жок, айтылган жок. Себеби мен ошондо органов внутренних делда иштечимин, ички иштер министрлигинде. Мен барып Феликс Куловго барып айттым, ушундай көрдүм десем, ай, тамашаңды кой, жомокту айтпа, Алымбек лучше тиги эме барып урларды карма, давай чыгып кет деп чыгарып жиберди. Ошойдон эгер айтсам уволить этип эле койду. Ошондон айтылбай калды. Массовый информация кеткен жок. Кеткен жок, э? Бирок сиз кийинчерээк ушул Россия жараны болдум деп атасыз да. Ошол жака барып айтканда алар кандай кабыл алышты? Алар аябай жакшы кабыл алды. Действительно, жанагы Менделеев деле, Тесла деле бардык немелер окумуштуулар ошо видение аркылуу алат экен, аян аркылуу алат экен бүт бардыгын. Ошондой эле сага аян менен келип аткан экен деп, мени 3 профессор 6 айдан 9 ай тиги өздөрүнүн үйүнө эметип алып, бүт мен мына сандардын бардыгын көчүрүп жазышып, бүт мага жардам бере башташты. Ушул таблицалардын мааниси эмнеде? Бул таблицалар аркылуу эмне жасаса болот илимде? Бул таблицалардын мааниси мындай экен. Бул таблицалар дүйнөдө жок таблицалар. Бир эле мага келген таблицалар, бирок магический квадратта. Сиз так кесе айтып атасыз, бирок эгерде илимде бар болсочу, магический квадратта 16га чейин эле бар экен, мен карап чыктым бүт баарын магический квадратта. Бирок аларда симметрия жок, жөн эле сандар экен. Сандарын тигинен санасаң да, туурасынан санасаң да, эки диагоналдан санасаң да, бардыгы теңдеме болуп чыга берет. Теңдемеге барабар боло берет да. А меники ошол 16дан баштап жогору мына 100 000, 101 000 чейин
99'ga чейин жүздүктөрдү бүт бардыгы теңдеме болуп немеде таралат да. Бул бирден башталып 101ге чейин мына эме 10.201ге чейин тараган сандар. Ошолордун бардыгы мен эмеге келе баштайт да, мына башыма келе баштайт, мен кагазга жаза баштайм. Кагазга жаза баштаганда буларды 400төн улам бөлөп жаза берип туруп, анан 10.201ге келгенден токтойм. Ошондо токтогондо мына квадрат толот. Квадрат толот. Бул квадрат экен, бул болсо тегерек. Ошол мына квадраттардын баардыгын орустар айтты да, тегерекке салып бер деди. Анан мен сурап көрөйүн дедим. Айтуучум бар. Мен ичимдечи айтуучум бар. Ошодон сурап көрөйүн дедим. Анан сурасам айтты, велосипедтин дөңгөлөгүн көрсөттү да. Велосипедтин дөңгөлөгү спица деди. Ошол спицага мына бирден баштап, мына жерде жазылып турат. Мына бирден баштап, ар бир спицага могу катарларды же мындайынан туурасынан, же болбосо тигинен жайгаштырды. Анан эртеси күнү барып профессорлорума айтсам эле, сразу эле Россияда ой Алымбек. Профессорыңыздын аты? Пушкин Сергей Васильевич деген профессорум, ал каза болуп калды былтыр. Бирок аябай көп жардам берди, 1,5 миллиондай акча берди, ушулардын баарын жасаганга. Өзүнүн жанынан. Анан бирок ошол экөөбүз Нобелевский жазып аткан элек, каза болуп калды, бирок баласы ушу жазган эмесин Америкага алып кетип калыптыр, мага тийгизбей. Агай, сиз дале жооп берген жоксуз мага. Бул таблицанын мааниси эмнеде? Бул таблица аркылуу эмне, илимде эмнени жасаса болот? Бул таблицанын мааниси мындай экен. Адамдын денесинде клеткасынан баштап, бүт дүйнөгө баардыгы взаимосвязан экен. Мына сиз менен дагы, башка адамдар менен дагы, туугандарың менен дагы, бөр туугандарың менен бүт баардык клеткалар, ошол мына мен симметриялуу сандардын эмеси ошол адамдардын ДНК-ларына дал келет экен, дал келет экен. Кийинчерээк бүт баардык мына эмелердин баардыгы шахматный түрдө немеге дал келет экен. 33 илимдин баардыгына 100% коэффициент полезного действия 100% эметет экен, катышат экен болчу. Сандардын эмеси, теңдемеси. Мен теңдеме кылып аткан себебим, мага ошо жанагы элно домбу же чип салып кеткенби же ошодон кийин сандарды мен өзүм чындыгында математикадан абдан двоечник болчумун. 2 алып, баягы эме 10-класс бүткөндө 2 алып калып, мен барбай калгам эмеге. Аттестат албай калгам да, 2 алып калып. Бирок мектепте аттестат албай калгансыз. Жогорку билимиңиз барбы? Жогорку билимим бар, азыр 2-3 жогорку билимим бар. Аттестат албай калсаңыз кандай? Аттестат кийин алдым. Анан кийин мен айтайын деген нерсе, бул квадраттардын пайдалуу жагы эмнеде? Эмнеге пайдалуу дегенде, мен мына квадраттагы сандардын бүт баардыгы компьютерге квантовый система слайдтарына кетет. Мына тегеректен энергия алууга, тегерекке жайгаштырылган, энергия алууга. Жана Пушкин Сергей Васильевич айткан, мына тегерекке жайгаштыргандан кийин бул айланат деген. Айланат деген. Бу жерде 99 эме круг бар. 99 кругтун жарымын оң жакка айлантсак, жарымын сол жакка айлантабыз. Ошон жана вертолеттин жанагы винтиндей болуп айланат. Ошондо будан энергия берет. Мен түшүнгөн жокмун, кандайча берет. Ал жанагы эме морфлоттун эмесинде, академиясында иштейт экен, алар билет экен жанагы торпедадан кандай неметип аткан. Ошонун эмеси менен анан бул жерде бир эле мындай тегерегинен дагы теңдеме эмесми? 485.199. Бул жерде ар бир тилкесин кошкондо да ушул чыгып атат. Тегерегинен дагы ар бир 99 жолу тегерегинен да ушул чыгып атат. Ана мына спиралдан да ушундай болуп чыгып атат. Бул квантовый системада бул кол да. Квантовый система дейт. Сиз биздин Илимдер академиясына барып дагы кайрылып көрдүңүзбү ушул? Мен кайрылып, Бөрөбаев Алтай Асылхановичке барып көрсөм айтты, Алымбек эми сен тиги Россиянын жаран экесиң ошактарына барып академик болуп келчү, ошакта эле профессор болчу, бу жерден сизди биз кабыл ала албайбыз деп кабыл алган жок. Анан кичине Байзаков менен иштеп жүрдүм, мына китепти чыгарганда Байзаков жардам берди. Бирок Кыргызстандын эли академиясы анча кабыл албай атат. Мурат Садыровичке да кирсем, эми бул жомокту биз уккубуз келбейт дейт, анан мен унчукпайм. Бул патенттелгенби сиздин ушул эмгектер? Булардын баардыгы свидетельство алынган мага.
Ага свидетельство салынган. Бирок патент алыш үчүн бирдеке жасаш керек. Бир мисалы үчүн жана дронду батарейкасын алып таштап туруп, ошого бир кичинекей пияладай болгон мотор жасайын деп атабыз. Азыр аракет кылып атабыз. Бир 5 киши акча чогултуп кетет. $10.000 керек экен. Мына сиз эмгектериңизди алып келип атасыз да, ушул баннерлер жасатып атасыз, могу кубик курал кубик деген дагы өзүңүздүн эмгегиңиз бар экен. Ушул эмгектерди жасаганга канча убакыт кетти, анан канча каражат куруттуңуз? Бул эми мен азыр 20 жылдан бери иштеп атам ушул неме мененчи. Но кубиктерин жасаш үчүн дагы аябай 500 миңдей акча кетти. Бирок ошол кубиктерди чийип, азыр жана кубик рубик деген ал мындай түр-түрүндө да кызыл, көк, жашыл батыраак чогултат. А менин кубигимди жана 3/3-үңдү, 4/4-үңдү алып барып жанагы Москвада чогулткандарга бердим, жана 1 минутада, 2 минутада чогултуп аткандар 1,5 саатта да чогулта албай коюшту. Себеби дегенде бул жерде симметрия роль ойнойт. Симметрия билмейинче биягында да бир кайра биякка чогулуп берет, биягында да бир кайра чогулуп берет. Ушинтип 6 ягында 6 бир бар. Дүйнөдө сиздикинде кубик жок. Кубик жок. Азыр курал кубик же кыргыз кубиги деп чыгарып Кыргызстанга алып келип, ушулардын баардыгы Кыргызстанга жараса экен деген өзүм Россиянын жараны болсом да болбой ушул жерде кетпей жүрүп атам. Себеби дегенде ушулардын баардыгын ушул жерден мектепте окуучуларны мынакей 67 баланы окуттум, креативный мектепте жалаң начар окуган балдар чогултуп туруп окуттум эле, баардыгы жалаң отличник болуп калды. Азыр ошо билим берүү министрлигине сан току деген китебибизди тапшырганбыз. Анан мага бир классты ачып бермек. Бирок азыр мына коронавирус жүрүп аткан себептен мен ошо кирише албай атам, толук кирише албай атам да. Рахмат, кызыктуу маегиңиз үчүн. Сиздин эмгектер кайсы бир убакта илимде изилденип өзүнүн басын алат деген тилек айталы. Мен айтайын деген ушул элиме жардам берейин деп азыр окуучуларга, студенттерге, кызыккан адамдарга бекер эле окутуп атам. Ушул сандарым келип окутуп кеткечи, окулуп кеткилечи деп мен мына азыр Ош базарынан офис ачып атам. Ошол офисти телефонумду алып, пожалуйста, келсин, балдарын окутсын. Балдары 3 айдан кийин мен гарантия берем, баардыгы отличник болуп. Математикадан. Математикадан. Рахмат.